Пайгамбарыбызды кандай тааныйсыздар? Ким деп билесиздер? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бирөөгө таанытып аткан кезде пайгамбарыбыз жөнүндө эң жакшы билген бул Аллах Таала болот. Аллах Таала ыйык Кур'аны Каримде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө эмне деген болсо, ошондой таанытышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө Кур'аны Каримде аяттар көп. Ошол аяттардын бардыгыны өз ичине камтыган кыска нуска аят бар. Аллах Таала инсаниятка өзүнүн акыркы сүйүктүү пайгамбарыны өтө кыска нуска аят менен тааныштырган. Бирок бул кыска аяттын мааниси өтө терең. Аллах Таала ыйык Кур'аны Каримде Аузу биллахи минеш шейтанир раджим Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз сени аламдарга ырайым кылып жибердик дейт. Мына ушул аятта эки сөзгө көңүл бурабыз. Биринчиси рахматан деген сөз, экинчиси аламин деген сөз. Бул жерде дагы башка бир суроо пайда болот. Рахмат деген араб тилидеги сөз кандай маанини түшүндүрөт? Кыргыз тилиге сөзмө сөз которо турган болсок, ырайым, мээрим деп которушат. Мына оң колуңуздарды көтөрүңүздөр да. Арабча канча цифра турат ушунда? 18. Сол колду көтөрүңүздөр. 81. Аллах Тааланын көркөм ысымдары экиге бөлүнөт. 99 көркөм ысымдары экиге бөлүнөт дагы. Биринчи бөлүктөгү 18 топтому. Экинчи бөлүктөгү 81 болот. Ошол 81-ди баарыны өз ичине камтыган Ар-Рахманир Рахим болот. Мына мээрим, райым дегенди Аллахнын 81 көркөм ысмы менен түшүндүрөбүз. Аллах Таала бардык жараткан пенделерине мээрим, райымдуу. Эми Аллах Таала өзүнүн акыркы пайгамбарын кыяматка чейинки келе турган инсандарга мээрим, райым катары жиберген. Аллах Тааланын мээрим, райымыны кандай болушуну өзүнүн жашоосу менен мээрим, райым мынандай болот деп күнүмдүк турмушта көрсөтүп берген. Инсан ушундай зат, ал инсанга мээрим, райым чындыгында күнүмдүк турмушта кандай экендигини көрсөтүп бербесе, аны түшүнбөйт. Ошондуктан алымдарыбыз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны төрөлүшүнөн баштап өлүмүнө чейин, өлгөндөн кийин дагы кыяматка чейин мээрим, райымдуу болуп калат дейт. Эми экинчи сөз менен таанышайлык. Аламин. Алымдарыбыз өзгөчө биздин Ханафи мазхабынын белгилүү залкар алымдардан имам Насафи рахматулла алейх өзүнүн тафсир китебинде ушул аятты чечмелеп, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды инсандар аламына, жиндер аламына, айвандардын аламына, өсүмдүктөрдүн аламына, жансыздардын аламына жана башка бул дүйнөдө канча алам болсо, ошонун баарысына мээрим кылып жиберди дейт. Эми сиздерде суроо пайда болушу мүмкүн. Кандайча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айвандардын аламына, өсүмдүктөрдүн жана башка бүткүл бардык аламдарга мээрим, райымдуу болушу мүмкүн деген суроо пайда болот. Буга
Алымдарыбыз төмөндөгүчөктө жооп беришет. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Ауду биллахи минеш шейтанир раджим. Ва ма кана Аллаху лиюаззибахум ва анта фихим. Аллах Таала сен алардын ичинде болгон кезиңде дейт. Аларды Аллах Таала азапка дуушар кылбайт дейт. Азаптабайт дейт. Кимдер жөнүндө сөз кетип атат? Бир гана инсандар эмес, эже карындаштарым. Бул жаныбарларды дагы, өсүмдүктөрдү дагы, бүткүл аламды өз ичине камтыйт. Кандайча? Мына сиздер пайгамбарлардын тарыхын окугансыздар. Аллах Тааланын сүннөтү бул жашоодогу сүннөтү. Кайсы бир элге пайгамбар жиберсе, ошол эл Алла жиберген пайгамбарга кулак салбаса, моюн сунбаса, аларды жазалаган. Буга инсандын тарыхында көптөгөн мисалдар бар. Бирок акыркы пайгамбар келиши менен кыяматка чейин жаза жок. Жаза жок дегенибиз жалпы жаза жок. Ушул Аллах Тааланын же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мээрим райымы эмеспи? Албетте мээрим райымы. Нух алейхиссаламдын доорун алайлык. Нух алейхиссаламдын доорунда Нух алейхиссалам эң көп жашаган адамдардан болуп эсептелет. Нух алейхиссаламдын коому Нух алейхиссаламга кулак салбагандыгынын кесепетинен Аллах Таала жазалады. Ошондо Аллах Таала жазалаганда бир гана инсандарды эмес, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү, бардык аламды жазалады. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дооруна келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өтө кас душман болгондорду дагы пайгамбарыбызды мээрим райым кылып жибердим деген сөзүнө таянып Аллах Таала жазалабады. Аллага иман келтирбегендерди дагы, Аллага шек күмөн келтирген эки жүздүүлөрдү дагы жазалабады. Эмнеге? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бүткүл ааламга мээримдүү, ырайымдуу болуп жиберилген. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шарапаты. Ошондой эле дейт алымдарыбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнө менен коштошуп кеткенден кийин дагы, кыяматка чейин дагы инсаниятты жалпы жазалабайт дейт. Себеби Аллах Тааланын өзүнүн вадасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биздин арабызда жок. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны, анын хадистери, анын кылган ар бир амалы, сүннөттөрү мусулмандардын жүрөгүндө, мусулмандардын жашоосундагы болгон амалдарында, мусулмандардын акылында, мусулмандардын тилинде. Мына бизде фикх жаатында 4 мазхабыбыз бар. Эмнеге 4 мазхаб? Себеби Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сүннөтүн 4 мазхаб биригип, бир дагы сүннөтүн калтырбай амал кылышат деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөдөн өтсө дагы, анын хадистери, анын өмүр баяны, анын ар бир кылган амалы тирүү, кыяматка чейин тирүү болот.